Так, Кыргыз тили 3 класс мугалим Сапаркулова Чынара Жакыпбековна. Саламатсыңарбы балдар? Бүгүнкү сабакка маанайыбыз кандай? Жакшыбы? Анда эмесе сабакты баштайбыз балдар. Бүгүнкү сабактын темасы ат атоошунун жекелик түрү. Өткөндө биз ат атоош сөздөр менен таанышканбыз. Заттын аты аталбаган сөздөрдү биз ат атооштор дейбиз. Булар дагы зат атоош, сын атоош, сан атоош, этиш сыяктуу эле сөз түркүмдөрү катарына кирет дагы. Биз болгондо буларга заттын атын атап көрсөтпөсө, булар эмне болот экен? Ат атооштор болорун билгенбиз. Бүгүн биз ат атооштун жекелик түрү, көптүк түрү жөнүндө жалпы маалымат аласыңар балдар. Бүгүнкү сабактын максаты ат атоош сөз түркүмү тууралуу билебиз. Азыр эле мен сабактын темасы менен түшүндүрүп жатканда мен силерге жалпы маалымат берип кеттим. Ат атоош сөз түркүмү тууралуу маалымат алганбыз. Экинчи ат атооштун жекелик жана көптүк түрү жөнүндө маалымат алабыз. Ат атоош сөздөрдү колдонуп сүйлөм түзө алабыз балдар. Карагыла, ат атооштор жекелик жана көптүк түргө бөлүнөт. Жекелик дегенде алар мүчөсү жок болот балдар, көптүк түрдө алар мүчөсү кошулат. Мен, сен, сиз, ал деген ат атооштор жекелик түрдө биринчи жак, экинчи жак, үчүнчү жак болуп бөлүнүп кетет. Негизи эле биринчи жак карагыла, ат атоош мен киного бардым, экинчи жак сен киного бардың, сиз киного бардыңыз, үчүнчү жак ал киного барды. Бул жерден эми көңүл буругула балдар. Эгерде биз ат атоошту мен, сен, сиз, ал деп айтып атпайбыкпы? Ошонун мүчөлөрү бар. Мына биринчи жак мен киного бардым, экинчи жак мүчөсү сен киного бардың, сылык түрү сиз киного бардыңыз. Бул сылык түрү болуп атат. Үчүнчү жак ал киного барды, мүчөсү гана турат. Көрдүңөр балдар? Биз ат атоошту айтыш үчүн биз эмне кылабыз? Мен, сен, ал деген сөздөрдү сөз түрдө кошуп айтабыз. Анан сөз түрдө биз биринчи жак, экинчи жак, үчүнчү жак экенин, ат атооштун биринчи, экинчи, үчүнчү жак экенин билиш үчүн ың, ыз, деген мүчөлөр аркылуу таба алсак болот балдар. Ат атооштун жекелик жана көптүктөрүн билдик. Азыр биз жекелик түрүн гана эмне кылдык. Эми бул жерден сүрөткө көңүл бурабыз балдар. Биринчи жак мен, көрдүңөрбү? Мен деп турат. Мен. Экинчи жак сен, сылык түрү сиз, ал. Сүрөттөн көрүнүп атат силерге. Үчүнчү жактын көптүк түрү биз, көптүк түрлөр силер, сиздер, алар. Маалымат алдык. Биринчи жак, экинчи жак, үчүнчү жак анан көптүк түрдө кетти. Мен, сен, сиз, ал. Биз, силер, сиздер, алар. Билдик болуш керек деп ойлойм балдар. Эми мына диалогту токтоп көрөйүк. Биз көбүнчө диалог түзүп атканда, диалог деген эмне балдар? Диалог деген бул эки адамдын бири-бири менен пикир алышуусу, суроо жооп иретинде пикир алышуусу диалог болот. Эми бул диалогторду биз толукташыбыз керек балдар. Карагыла. Кайда жашайсың? Кыргызстанда жашайм. Кайда жашайсыз? Шопоков шаарында жашайм. Эми көңүл буругула. Биз диалогту эмнелер менен толуктайбыз балдар? Ана ойлонуп көрөйүкчү. Диалогту толукташ үчүн бизге кандай сөздөр керек? Мисалы биз кайда жашайсың деп деле сурап койсок болот, бирок бул диалог толугу менен эмне кылган жок, кеткен жок. Ошол себептен бизге эмне керек? Кандайдыр бир учурда сөздөр керек болот. Ал сөздөр ат атооштун мен, сен, ал, сиз, биз деген эмнелер биринчи, экинчи, үчүнчү жактары бизге жардамга келет балдар. Эми ойлонуп көрдүңөр болуш керек. Ойлонгула, кайсы сөздөр бул жерге керек? Мен биринчисин мынакей. Сен кайда жашайсың дейт. Бул канчанчы жак эле? Мына мүчөнү карайбыз. Ың деп атат. Сен кайда жашайсың?
экинчи жак ың мүчөсү менен түштү. Эми Кыргызстанда жашайм дегенде кайсы сөздү алышыбыз мүмкүн балдар биз? Кайсы ата тооштун кайсы жагына көңүл бурабыз? Биринчи жакпы, экинчи жакпы, үчүнчү жакпы? Кимде ким тапкан болсо азаматсыңар. Мен Кыргызстанда жашайм. Ым мүчөсү мына жашайм. Канчанчы жак? Мен биринчи жак. Кайда жашайсыз? Сыз сылык түрү кетип атат балдар, карагыла, көңүл бургула. Сиз кайда жашайсыз? Сиз сылык түрү. Шопоков шаарында жашайм. Кайсы сөз керек? Кайсы жакта түшөт бул жерге? Атооштун 3 жагы кайсынысы келип түшөт болду экен балдар, көңүл бургула. Мен Шопоков шаарында жашайм. Кыргызстандын кайсы облусунда жашайсыздар? Кана, кайсы жак мүчө келип түшөт? Сиздер Кыргызстандын кайсы облусунда жашайсыздар? Биз Кыргызстандын Чүй облусунда жашайбыз. Сиздер, биз бул көптүк түрү кетти. Лар мүчөсү дер, тор болуп өзгөрө берет балдар. Силер Кыргызстандын кандай кооз жерлерин билесиңер? Кыргызстандын Ысык көл, Сары Челек деген кооз жерлерин билебиз. Кайсы жак керек бизге? Биз Кыргызстандын Ысык көл, Сары Челек деген кооз жерлерин билебиз. Анан ары кайда барды? Жайлоого барды. Кайдан келишти? Ысык көлдөн келишти балдар. Кайсы жактар бизге керек? Ойлонобуз. Кимде ким тапкан болсо балдар, азаматсыңар. Ал кайда барды? Үчүнчү жакты колдонуп атасыз. Ал кайда барды деп. Ал жайлоого барды. Үчүнчү жак кетти, жекелик түрү. Кайдан келишти? Кайдан келишти? Суроого көңүл бургула. Алар кайдан келишти? Ал дегенди биздин окуп бул жерде ал жайлоого барды, жекелик түрдө колдондук. Ал кайда барды? Ал жайлоого барды. Бул жерде кайдан келишти? Көптүк түрдө суроо кетип аткандыктан буларга ал деген үчүнчү жактын көптүк түрдөгү алар деген эмнеси көптүк санды билдирген мүчөсү менен алар кайдан келишти деп кетти. Алар Ысык көлдөн келишти балдар. Түшүнүктүү болду болуш керек деп ойлойм силерге. Мен, сен, ал, биз, силер, сиздер деген эмнелерди биз биле алдык. Түшүнүктүү эле болуш керек. Кааласаңар, силер дагы ушундай диалогдорду түзсөңөр болот. Мисалы, 3-4 бала болсоңор, мен, сен, ал. Мен Бишкекте жашайм. Сен кайда жашайсың деген суроолорду берип алып, биз эмне кыла алсак болот экен? Биринчи, экинчи, үчүнчү жактык эмне кылуу менен, колдонуу менен мен, сен, ал деген. Анан сөз түрдө мүчөлөрүн туура коюшубуз керек балдар. Ошондо биз ата тооштун жекелик түрүндөгү мен, сен, ал деген сөздөрдү пайдалануу менен, мүчөлөрдү туура коюу менен биз эмне кыла алат экенбиз? Сүйлөм түзө алат экенбиз. Так. Анда эмесе балдар? Кыргызстан ырга мен силерге Алкул Осмоновдун ырына көңүл бурдургум келип атат. Алкул Осмоновдун карагыла Кыргызстан деген ыр турат бул жерде. Ошол Кыргызстан жөнүндө мен силерге жакшы бир ырды айтып бергим келип атат, окуп бергим келип атат. Көркөм окууга сөз түрдө билишиңер керек балдар силер дагы. Кыргызстан жашыл жери, жашыл бакча жергеси, жайыт төрү, дан талаасы, сан байлыктын энеси, кен казынасы, көл сулуусу, тунук суунун атасы, ак пейилдин, мартчылыктын, ырыскынын кемеси. Кыргызстан соолук айлы, таланттардын эшиги, тунук акыл, чебер колдун түгөнбөгөн кесиби, заманына, өз калкына ой пикири сана алаш,
Кыргызстан ыр калаасы ырахаттын бешиги. Балдар бул ырсаптар көрүңөр, Кыргызстандын кандай кооз экендиги, Кыргызстандын ушунчалык бир айтып бүткүс кооздугу жөнүндө айтып берип атат. Ар бир эмнесине көңүл бурган бул жерде. Кыргызстан жашыл жери, жашыл бакча жергеси дейт. Карагыла, Кыргызстандын кооздугу жөнүндө айтылып атат. Жайыт төрү, дан таласы, сан байлыктын энеси, жайыт төрү, жайлоолор жөнүндө айтылып атат балдар. Кең казынасы, көл сулуусу, биздин кең байлыктар жөнүндө кетти балдар. Анан мартчылыктын күзүндө бизде мартчылык, молчулук болот, Анан кийин мынакей бул жерде дагы ырсаптары ушул Кыргызстандын сулуулугу жөнүндө айтылып берип жатат балдар. Эми бул жерде карагыла. Мен силерге дайын түрдө мындай ырсаптарын окуганда да ушуга басым койсоңор болот балдар. Сөз айкаштар, комментарийлер деп турат. Жашыл сөз айкаштарга мен ырсаптарынан дайым катары алып койдум силерге. Сөз айкаштар: жашыл жери, жашыл бакча жергеси. Карагыла. Бул жеке көз карашыңарды айтып көргүлө балдар. Жердин кооздугу керемети жөнүндө айтылды. Жердин кооздугу керемети канчалык сонун экендиги. Экинчи, ак пейилдин, мартчылыктын, ырыскынын кемеси. Бул ырсаптарынан биз эмнени түшүндүк? Кана окуп көрөбүз балдар. Кааласаңар иштептерге жазып отургула. Конокторду кучак жайып тосуп алгандыгы жөнүндө айтылып атат. Көл сулуусу тунук суунун атасы. Керемет суусу таза тунук көлү жөнүндө айтылып жатат балдар. Ыр окуп атканда, ыр жаттап атканда сөз түрдө ырсаптарына, андагы уйкаштыктарга, сөз айкаштарына көңүл бөлүшүбүз керек. Бул жерде биринчи сөз айкашына жашыл жери сөз айкашы. Жашыл бакча жергеси, бул экинчи сөз айкашы. Бул сөз айкашынан биз өзүбүз жеке сүйлөмдү кантип түзсөк болот экен? Жердин кооздугу керемети деп түзүп алсак болот. Экинчи сөз айкашына ак пейил, мартчылык, ырыскы жөнүндө айтылып атат. Конокторду меймандос экендиги, кыргыздын эли меймандос экендиги жөнүндө айтылат. Көл сулуусу тунук суунун атасы. Ысык көлгө басым коюп атат бул жерде. Алып Космонов билесиңер, ысык көлдү аябагандай жакшы көрчү. Мына ушундай ырсаптарына өз алдыңарча сөз айкаштарын түзүп, аларга өз комментарий дегенге мен силерге жалпы түшүнүп берип кетейин. Комментарийлер деген бул силердин өзүңөрдүн жеке ошол уккан нерсеңерге, окуган чыгармаңарга, жомок болобу, текст болобу, ыр болобу, өзүңөрдүн жеке комментарий. Бул силердин жеке оюңар. Жеке оюңар жөнүндө силер эмне кылып атасыңар? Маалымат берип жатасыңар. Түшүнүктүү болуш керек, балдар. Анда эмесе, эми биз бул жерден мынакей биз жанагы кимди көрүп туруп атабыз? Кыз менен баланы. Кыз менен бала кайдан экендигин анын кийип турган кийимдеринен көрө алсак болот. Бала бул кыргыз баласы экен, калпагынан. Бул болсо орус улутундагы кыз экен. Орус улутундагы кыз экен билип атасыз. Эми диалогко көңүл бурабыз балдар. Салам, менин атым Наташа. Салам, менин атым Азамат. Мен Россиядан келдим. А сен кайсы өлкөдөн келдиң? Мен Кыргызстандан келдим. Мен Кыргызстанда боло элекмин. Ал кандай өлкө? Кыргызстан тоолуу өлкө. Ал менин мекеним. Бул диалогду мен силерге жөндөн жөн берген жокмун балдар. Силер дагы эгерде башка улуттун балдары менен сүйлөшүп калсаңар, Кыргызстан жөнүндө сурап калса, сөз түрдө, диалог түрүндө ушундай кылып жооп беришиңер керек. Мынакей, таанышуу болуп атат. Салам, менин атым Наташа. Көрдүңбү, орус улутундагы кыз экени көрүнүп турат. Салам, менин атым Азамат. Таанышып атат. Кайдан келгендиги жөнүндө айтып атат дагы. Ата тоштун кайсы биринчи жактын ата тоштун мен деген эмнесин көрсөттү. Мен Россиядан келдим. А сен кайдан келдиң? Экинчи жакты көрсөтөт. Сен. Мен Кыргызстандан келдим. Мен биринчи жак. Мен Кыргызстанда боло элекмин. Мен.
Ал кандай өлкө? Үчүнчү ата тоштун ал деген эмнесин көрсөтүп атат. Ал кандай өлкө? Кыргызстан тоолу. Ал менин мекеним, өзүнүн мекени ушундай сыймыктануу менен эмне кылып атат? Наташага тааныштырып берди. Силер да сөзсүз түрдө ушундай кылып эмне кылышыңар керек? Өзүңөрдүн мекениңер жөнүндө башка улуттун балдарына айтып бере алышыңар керек, балдар. Анда эмесе биздин ата мекен деген текстке силердин көңүлүңөрдү бургум келип атат. Биздин ата мекен жөнүндө маалымат алганыңар жакшы эле болуш керек деп. Текстти кунт коюп угабыз, балдар. Текстте биздин ата мекен жөнүндө эмнелер бар экен, ошолорду көңүл бургула. Биздин ата мекен Кыргыз Республикасы деп аталат. Ошондо силерге сенин ата мекениң деп сурап калса, биз эмне деп жооп беришибиз керек экен? Биздин ата мекен Кыргыз Республикасы деп жооп беришибиз керек экен. Кыргызстан ар түрдүү өсүмдүктөр көп өсө турган сонун жерлерге, тоолорго, акын сууларга өтө бай. Көргөндүн көзүн талдырган Ысык көл, Чатыр көл, Соң көл сыяктуу көлдөрү бар. Кыргыз аба тоосунда жана Тянь-Шандын асман терген тоолорунда токойлор көп. Мекенибиздин таш көмүр, кызыл кыя, сүлүктүү, көк жаңгак, кара кече, чаңгыр таш сыяктуу кендери, Ысык ата, Кой Сары, Жалал Абад, Жети өгүздөй курорттору элди суктандырат. Кыргызстандын кооз жерлерин көрүү үчүн жыл сайын ар кайсы мамлекеттерден миңдеген туристтер келишип, кыргыз элинин маданияты, адабияты, тили менен да кеңири таанышып кетишет. Мына балдар, силердин ата мекениңер жөнүндө кандай сонун нерселер айтылды. Ошондо силердин ата мекениңер жалпы маалыматтарды бир жолу кайталап кетейин, силерге түшүнүктүү болуш үчүн. Анда эмесе суроого көңүл бургула. Биздин ата мекен кантип аталат? Биздин ата мекен Кыргыз Республикасы деп аталат. Экинчи, Кыргызстанда кандай өсүмдүктөр өсөт? Табабыз, Кыргызстанда кандай өсүмдүктөр өсөт экен? Өсүмдүктөр көп өсө турган мынакей. Жакшы. Ден соолукка пайдалуу өсүмдүктөр өсөт, балдар. Кыргызстанда кандай көлдөр бар экен? Кана, Кыргызстанда көлдөргө токтолобуз. Ысык көл, Чатыр көл, Соң көл деген эмнелер бар экен? Биздин көлдөрүбүз бар экен. Эстеп калгыла, балдар. Андан кийинки суроо. Биздин мекенибизде кандай курорттор бар экен? Биздин мекенибизде кандай курорттор бар экенди? Биздин мекенибизде карагыла, балдар. Токойлор жөнүндө айтылып атат. Бул жерде көк жаңгак, кара кече, чаңгыр таш сыяктуу кендери бар дейт. Ысык ата, Кой Сары, Жалал Абад, Жети өгүз деген эмнелер бар экен бул жерде, балдар? Курорттору бар экен. Эгерде Кыргызстандын кооз жерлери, кандай кооз жерлерин билесиңер десе дагы биз эмне деп жооп беришибиз керек экен, балдар? Ысык көл, Чатыр көл, Соң көл, тоолору жөнүндө мынакей айтылып атат. Тянь-Шань, асман терген эң бийик чокулардын бири, кен казылган жерлер жөнүндө айтылып атат, балдар. Түшүнүктүү болуш керек. Суроолордун баарына жооп бере алдык деп ойлойм, анда эмесе, балдар, үйгө тапшырма алабыз. Үйгө тапшырма алаардан мурда мен жалпы бүгүнкү тема жөнүндө маалымат бергим келип жатат. Ата тоштун жекелек түрүн өттүк биз. Заттын аты аталбаган сөздөр булар ата тоштор деп аталат. Бул да сөз түркүмүнө кирет. Мен, сен, ал деп. Түшүнүктүүбү? Ал эми Кыргызстан жөнүндө көп нерселерди биле алдыңар. Диалог түздүк, өз ара диалог түзүп иштесеңер дагы болот. Анда эмесе үй тапшырмага келдик. Үйгө тапшырма. Тексттен өзүңөргө жаккан сүйлөмдөрдү көчүрүп жазгыла. Кыргызстан деген текст өтпөйбү, балдарына? Кайра текстке кайрылып атам. Кыргызстан деген тексттен кайсы сүйлөм силерге жакса, ошол сүйлөмдү алып жазсаңар. Мисалы, биздин ата мекен Кыргыз Республикасы деп аталат деген сүйлөмдү алсаңар болот. Кааласаңар ысык көлдөрү жөнүндө алсаңар болот. Кааласаңар
Кыргызстан кооз жерлерин көрүү үчүн жыл сайын ар кайсы мамлекеттерден миңдеген туристтер келет деген сөздү алсаңар болот. Кыргыз эли маданияты, адабияты, тили мага аябай жагат деген да сөздү алсаңар болот балдар. Үйгө тапшырма түшүнүктүү болуш керек, текстти өзүңөр жаккан сүйлөмдөрдү көчүрүп жазгыла. Эгерде ал көчүрүп жазбасаңар, Кыргызстандын кооз жерлери жөнүндө өз ара иш жүргүзсөңөр болот. Саламатта калгыла балдар. Көрүшкөнчө сак саламатта болгула. Кийинки сабакка чейин